Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, силер менен мен Каныкей. Бүгүн иш күнүнүн кечи программасында кыргызга таандык, белгилүү болгон мода, мүчө, образ жөнүндө көп нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз. Деги эле кыргыздардын көчү кайда баратат, акынчылык, жазуучулук баардыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Бизден алыстабагыла. Биз менен болуңуздар. Рики-тики дави, рики-тики дави, регетон максимально вали. Бинго-бонго Адриана в зале, Челентанов, да дави дальний шода. Это сумасшедший вид танцев, крышпа, у тебя трещит панцирь. Эйт, кыты кылаган сейт, сейт, сенин денең буйтаган сейт. Бери келгел качпа, бул музыка ачка, кайра тарткан, бүтүнчө танчтан. Выигрыш не по очкам. Бары озун ачкан, күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Очень хочет прижать ночи, нарушает правила, когда подводит очи. Гуччи, Луи, Фенди, Прада, Койчей. На ней любая тряпка как бренд. Короче, статуна, как gözü bakır. Шаңду така ички дүйнө жапай. Бум шакалака, бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака жака. Статуна, как gözü bakır. Шаңду така ички дүйнө жапай. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака жака. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биздин бүгүн коноктор аябай кооз, барктуу, даңктуу десем болот. Мен кийип турган өңдү талдайбыз бүгүн. Кайсы дизайнерден экенин айтып берем. Бүгүн менде конокто сүрөтчү, дизайнер, деги эле Кыргызстанга белгилүү, кыргыз элине белгилүү бир укмуш иштерди жасап келе жаткан Айдай Асангулова. Конокто. Саламатсызбы Айдай эже? Саламатсыңар. Сизди аябай тааныштырам деп мындай көп такалып кеттим да. Бирок билишимче ошол кийиз дүйнө коомун жетектейсиз. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, кыргыз элинин дизайнери катары канчанчы жылдан баштап эмгектенип келе жатасыз? Негизи эле мен баягы айылда чоңоюп өскөндүктөн, айылда ошол биздин курагыбыз, биздин уулардын баардыгы тең эле ошол жыл сайын кол өнөрчүлүк менен алектенип, чоң энесине, тайын энесине, үйүнө, кошуналары менен ушундай кийиз менен аралашып өскөнбүз. Бул нерсе менен ушул кийиз менин көкөйүмө тийди эле деп биздин курактагылар аябай ушинтип эскеришет, бирок мен андай эскербейм. Себеби ушул кийиз менен иштеп, ошол биздин кол өнөрчүлүгүбүз, ошол салттуу маданиятыбыз, ошол билимди алып жүргөн улуулар, ошол биз аралашкан чөйрө мен үчүн тескерисинче бул менин жашоодогу жолумду таап, өзүмдүн кесибимди аркалаганга аябай чоң жардам берген. Канчанчы жылдан баштадыңыз ушул кийиз? Мен ошондо 95-жылы мектепти бүткөндөн баштап эле ушул
майда чүйдө сувенирлер жасап, ушундай кызыгып, ошолорду да бир нерсе кылсам деп ушундай аралашкам. Ага чейин эле үйдө кийиз, ушундай буюмдар, чоң энем, апам ушундай. Негизи эле мен төрөлүп өскөн айыл бул Кызыл Туу айылы. Азыр бүт Кыргызстан билет, Кызыл Туу айылында боз үй жасап, үймө үй эмгектенишерин. Ошол айылда чоңоюп, биз ошол абдан көп аралашып калганбыз да. Анан жеке эле мен эмес, бул ал учурда ошондой заман болчу. Элдердин баягы кичинекей балдар дагы ошол кийиздеп, кийиз басып, ошону менен биздин балалыгыбыз ошо менен өткөн да. Анан ошол окууну бүткөндөн бери эле ошол майда сувенирлерди жасап, өзүнчө сатып, аракет кылып, мындай кагылып, согулуп дегендей, анан өзүмдүн окуум дагы ошол өзүнөн өзү эле жолум ошондой болуп эле ушундай окууга тапшырып калгам. Биздин эле КГУста ошол жогорку окуу жайын бүткөм, сүрөтчү конструктор деп. А ушул ой сизге качан келди? Мисалы, Кыргызстанда кийиз албетте бизде ошо шырдак, ала кийиз деген өңдүү нерселер менен мындай баса белгиленип да, бирок чыныгы кесипкөй катары мен сизди тааныйм да, ушул биздин кыргыз журтчулугунда. Ал эми сиз айткандай кол өнөрчүлүк бир аз майда барат иштерди жасап, ошол эле сувенир катары, бирок кандай десем, сапаты жагынан аябай төмөн деңгээлде болгон нерселер көп учурайт да көзгө. А бирок чыныгы кийиздин уузу болуш, ушуну даңктасам экен, көрсөтсөм экен деп мындай кантип ушул ойго келдиңиз дейм да. Мисалы, сиздин айтайын дегеним ушу жасалган шарфтар, сиздин буюмдарыңыз бул өтө мындай бир чанда кездешүүчү, бирок уникалдуу буюмдар да. Буларды айтып өтпөсөк болбойт да. Ошон үчүн мен сизден ошол ушунчалык кийиздин баалуулугун даңазалоого кантип келдиңиз сурагым келет да. Негизи эле биз кыргыз эли сыймыктана турган абдан чоң нерсе бар экен. Бул жеке менин оюм эмес, ушул Кыргызстанга келген дүйнө жүзүнүн кийизчилери, кийиз менен иштеген сүрөтчүлөрдүн айтуусунда Кыргызстан бул кийиздин жүрөгү деп айтышат. Бул биз өзүбүз айткан жокпуз, башка чет өлкөдөгүлөр ошол кийизди тааныган, кийиз менен иштеген белгилүү мындай аты чыккан сүрөтчүлөр айтышкан да. Анан чын эле биз сыймыктана турган нерсебиз бул кыргыздарда илгерки канча кылымдардан берки кийиз жасоо ыкмасынын 3 негизги түрү сакталып калган. Бул ошол эле шырдак техникасы, ала кийиз техникасы, анан туюк жасоо, жанагы чокой, ушундай тоголок эч кандай тигиши жок жасап атпайбы, бул биздин эчен кылымдан бери сакталып келаткан 3 негизги техника. Бул техникалар дагы ошол эле ала кийиз техникасы аймак аралык болуп, ушундай түрдүү болуп көрүнөт. Бирок биздин көз карашыбызда ошол бул кийиз кыргыз элин сактап келген көп нерседен. Ошол кийиз менен укат кылышкан, кийиз менен боз үйүн жабышкан, астына шырдагын салышкан, кийимин кийишкен дегендейчи. Бирок ал бизде салттуу ыкмада баягы эле жасап жүргөндөй калың болуп жасалган да. Анткени шырдакка кичине иш керек, калпакка жука болуп ак кийизден жасалса ар бир буюмга ылайыктап жасалган да. Бирок мен ошол окуп жүргөндө кийизден жилет жасайм деп менин жетекчим Элмира Баймурзаевна багыт берип, анан кийиз жилеткаларды жасайм деп, анан айылдан кийиз сурагам. Айылда эми ал учурда түрдүү кийиздер, анан жукарагын тандап келип берелечи деп, ошол эң жука кийизди алып келип берсе дагы ошол мен тиге турган дипломдук ишиме жарай турган кийиз калың болуп калган. Анткени ал отурушу ар кандай, ошол жерден мен чоң суроо кабылгам. Эмне үчүн кийиз жука эмес? Жука жасаса болот да депчи. Анан ошол суроомо кабылгандан андан бери ошол суроомо жооп издеп, ошонча жоопту таап, анан ошол мен мисалы үчүн ушул технологияны, оюну кандай түшүрүү, эмне менен кандай иштөө дегендер көп эксперимент менен өзүбүздүн студиябызды ачып, ошол 95-жылдан баштап мен сувенирлер, анан майда эскиздер менен, анан дипломдук ишимде кийиз менен байланыштуу болсо, ошол окууну бүткөндөн кийин эле кайрадан эле ошол кийиз менен аралашып иштеп калгам. Анан мен эч өкүнбөйм, себеби мен кыргыз кийизинин өзүнүн дүйнө жүзүндө орду бар деп эсептейм. Биздин кийиз буюмдарыбыз аябай арзан болбош керек, өзүнүн табити менен, өзүнүн нукуралуулугубуз бар да, анткени фундаментибиз бар болуп атпайбы, биздин ата-бабаларыбыз бизге жеткизген ошол технологиялар. Мисалы үчүн ала кийиз менен шырдак азыр ЮНЕСКОнун тизмесине кирген.
Ошол эле мына калпак баш кийимдерибизден бул да кийизден жасалган, жасоо өнөрү деп кийиз жасоо дагы ошол тизмеге кирген да. Анан менин ушундай кыскача кыскартып айткан жолум ушундай, эмне үчүн кийиз менен депчи. Анан негизи эле ошол кийиз кыргыз элинде абдан маанилүү материал катары эсептелинет. Ошол баккан коюнун жүнүн ушундай жашоосуна аябай пайдалуу колдонуп келишкен. Бирок акыркы кездерде кийиз эмнегедир мындай бааланбай келет да. Мен эмнегедир байкайм, эски мындай нукуралык четте калып азыр чет элдик бир башка дизайн деп коебузбу эми мындай. Ооба. Башка бир шаймандар мындай актуалдуу болгон сыяктуу да. Сиз ошону жогото албаш үчүн кандай ыкмаларды колдондуңуз мисалы? Ооба туура, канекей сен менен толук кошулам. Чындыгында баягы жашоодо ар кандай түрдүү өзгөрүүлөр болуп, мисалы үчүн илгери сепке ала кийиз шырдак кошуп берсе, азыр мисалы үчүн баары кошо бербейт. Аны түшүнгөн гана адам. Анан жүнүбүздүн да сапаты жоголуп кеткен, койлорду баягы жашоого жараша койлордун жүнүнүн сапаты өзгөргөн. Андан сырткары бизде ушул адамдардын табити өзгөргөн да. Мисалы үчүн, ой, кылда муну салбайбыз деп, ошончо эчең кылым колдонуп келген буюмдарыбызды мындай колдонгулары келбей, ушундай бир кызыктуудай бир түшүнүк пайда болгон да, тилекке каршы. Бирок мен айтат элем, ошол негизи биздин арабызда ошол илгерки нерсени баамдаган, байкаган, барктаган адамдар бар. Ала кийиз шырдак салып, колдонуп, ошону сактап калалы депчи. Бирок илгеркидей, Советтер Союзу учурундагыдай массалык түрдө тилекке каршы анчалык жакшы шырдак ала кийиздер жасалган жок. Бул боюнча дагы көп фонддор, белгилүү адамдар ушул боюнча да көп жумуштарды кылып атышат. Бирок чындап эле ошол бизде базарда мындай арзан, эптеген септеген синтетикалар мен аябай көп көрөм да, мисалы. Ооба, кирип кеткен алар тилекке каршы. Обыкновенный эле сувенир анан мындай сатышат. Аябай жүрөгүм ооруйт да, мисалы аны балким чет өлкөлүк бирөө сатып алышы мүмкүн, бирок ал толук жүндөн эмес, мындай синтетикадан жасалган кандайдыр бир буюмдарды эле сатып атышат. Анан ушуну мындай көзөмөлдөшпөйбү дейм да, бизде же болбосо атайын бир фонд, уюм жокпу, мисалы эми идеология катары да, мисалы кыргыз элинин кийиз кыргыздыкы, мисалы депчи. Ошону мындай иргеп, мындай сатылса дагы жакшы өңүттө сатылсын деп карашпайбы дейм да. Ооба, тилекке каршы. Тилекке каршы, анткени бул жерден азыр бир мисал айта кете турган болсок, ошол эле биздин желегибиз менен, кийимибиз менен негизи эле ошол биз менен байланыштуу ак калпагыбыз. Калпакты деле ошол синтетикалык материалдардан жасап, аябай арзан ушундай кылып ийишкен да. Эми бул боюнча ошол аракет кылып, ошону сактайбыз, ошону колдойбуз, коргойбуз деген ар кандай кыймылдар, ушундай аракеттер, ушундай үндөр болуп атат, бирок толук оту менен ал коргоого алына элек да, себеби элдин баардыгы акча табыш керек. Азыр элдин баары акча оокаттын артынан кетип, арзан буюм чыгарыш керек. Анан дагы жакшы азыр бир аз калпакка болгон бир аз түшүнүктөр, ушундай кыргыз өзүбүздүн оокаттарыбыз дегенге түшүнүктөр оңолуп, сыйлаган адамдардын саны көбөйүп келатат. Ал өзүбүздөн гана бардык нерсе. Эгер биз ошол эле синтетикалык буюмдарды албай койсок, баягы эме түгөнөт, ага орусча айтканда спрос деп коет эмеспи? Ал түгөнөт дагы элдер жакшы сапаттууга, бул кайсы уздуку деп ошону тандап алып кете башташат. Мисалы үчүн менден көп сурап калышат, шырдакты кайсын алсак депчи. Мен ат башыда таныш эжелерим бар. Көптөн бери өздөрү да кийизин колго жасайт. Сөзсүз түрдө андай уздар менен иштешкиле, ушулардан алгыла деп багыт беребиз да. Бул бирок ушу көп эле региондордо иргелет. Шырдак, ала кийиздер көп эле региондордо жасалабы же кээ биринде жасалбай деле калгандар барбы? Азыр тилекке каршы жасалбай, аз санда жасалат, абдан аз санда жасалат тилекке каршы. Мисалы биздин заманчы карабайсызбы, азыр акчага эле такалып калды да, көп мисалы оңой жолду издейт, баалуулук же болбосо нукуралык дегенди көп эле анчейин маани бере бербейт да. Берсе дагы аз. Анан сиз ушул идеологияны кантип сактап калдыңыз? Биринчи кезекте акча турдубу же идеология турдубу сиздин оюңузда дейм да? Ошо мен өзүм эле ойлонуп көрсөм аябай бизнести жана акчаны биринчи орунга койбогон адам болгондуктан ошол коомдук фондду уюштуруп 2010 жылдан бери ошол кийиз дүйнө деп коомдук фонд менен
иштеп ушул салттуу нерселерди сактайлы деп аракет кылып келатабыз. Бирок мына акыркы жылдары ойлонуп көрсөк, бул бир фонддун атынан биздей фонддор бар дагы. Башка салттуу тамак аш, баягы салттуу билимдер, ушундай көп фонддор бар. Баягы илгерки нукралуулугун сактайлы, бул биздин фундаментибиз, бизге керектүү нерселер деп коңгуроону каккан фонддор бар. Бул 5-6 фонддун колунан келе турган иш эмес, бул мамлекеттик деңгээлде каралыш керек да. Ошол эле учурда биз салттуу маданиятыбызды өзөгүн кармап, эң өнүккөн өлкөлөр, эң мыкты билимдүү жаштары бар ушундай өлкөгө айланышыбыз керек да. Бул жагынан мисалы үчүн Япония элин мисал катары карасак болот. Алар кимоносун кандай кийип атышат, мисалы үчүн, жөнөкөй гана, аябай түбүнө чейин мизилдебесек дагы бул жөнөкөй гана мисалдар. Ошого кээде ичим күйөт да, мисалы карабайсызбы, Жапония дегенде эле көз алдыбызга атайын бир идеологиясы тартылган бир нерсе элестейт да, бизде ошол нерсе жок сыяктуу. Эми калпак сөзсүз айтайын деген, мисалы сиз кийип турган шарф бул өтө мындай саркеч, ошол эле учурда заманбап ушундай шарфтарды жасап келесиз да. Анан биздин Кыргызстанга, Жети Дубанга ушуну тарата алдыңызбы? Негизи таратууга мүмкүнбү ушул нерсени, баалуулукту? Мисалы үчүн дейм да. Мисалы үчүн ошол 2000-жылдарга чейин бизде салттуу кийиз гана болгон да. Салттуу биз канча жылдан бери кылымдар бою жасаган. Анан ошол 2000-жылдардан баштап ошо эң биринчилерден болуп биз ушундай заманбап кыргыз кийизинин жолун түптөгөн болуп эсептелебиз. Анан биринчилерден болуп. Биринчилерден. Анан бул жерден мындай да, ошол азыркы кийиз буюмдары, кийимдер, абдан сонун кандай гана дизайнерлер азыр колдонбой атат. Бул жеке эле Кыргызстандагы дизайнерлер токтолуп аткан материал же тема эмес, бул дүйнө жүзүндө дагы кийизден жасалган сонун буюмдар бар. Буларды аябай ийине, түбүнө чейин эң жакшы сапатка чейин жеткизгендер да бар да. Анан биз ошол кыргыздын заманбап азыркы кийизинде ушундай жаңы багыт пайда болгон, жаңы жол. Мисалы үчүн Кыргызстандын эли билет ушундай жибек менен жасалган мойнорогуштар бар экенин, көпчүлүгү аны алып тагынышкан, көрүшкөн. Анан азыр өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда туризм өнүгүп, көп туристтер келишет. Анан бардыгы тең ошол жерлерде бүт Кыргызстан боюнча ушундай кийиз шарфтарды же бир сувенирлерди жасаган ишканалар пайда болгон. Анан Сиздерден тышкары? Ооба, көп ишканалар көп бизден сырткары. Мен аны билем да, атын атабасак деле, бирок Бишкекте чоң бир дүкөн бар экенин да билем да. Ооба, Бишкекте ушундай негизи эле баягы биз эгер чоң масштабта карай турган болсок, кыргыз кийизинен жасалган дизайнерлик буюмдар, Кыргызстанда эң кыйын деген сүрөтчүлөр ошол кийиз темасына кайрылып, ушундай арт объектилерди кылып, сонун көргөзмөлөр уюштурулуп, анан чет өлкөдө, Италияда, Америкада, Францияда эң сонун көргөзмөлөргө катышып келишет. Бул деле биздин кыргыз кийизибиздин мындан аркы өнүгүүсүнө, сакталуусуна мактана турган сонун иштер бар да. Чоң-чоң көргөзмөлөр болуп атат, чоң дүйнөлүк масштабтагы. Биз азыр рекламага кезекти берелик, анан бир аздан кийин сиздин ошол деги эле кийизге дагы бир аз сүңгүп сурабасам болбойбу? Анткени менин кийип турган кийимим өзүңөр теле көрүүчүлөр көрүп тургандай, бул өтө уникалдуу жана өтө терең нерсе. Рекламага орун берелик. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Иш күндүн кечи программасы. Бүгүнкү күндө бизде конокто Айдай Асангулова, Кийиз дүйнө коомдук фондунун жетекчиси, негиздөөчүсү. Мен сизден сурагым келет да, ушул кийиз менен көптөн бери мисалы алектенип келесиз да. Анан эми жашоо деген оңой эмес да, мисалы бир нерсени эле ташка тамга баскандай алып кетүү. Өйдө болот, тылдый болот дегеним, мындай эс алган убактыңыз, балким кандайдыр бир кризистик учурлар болобу дейм да, мисалы эми ар бир мындай жума күнү иштөө мындай адамга анчейин туура эмес го дейм да. Сурайын дегеним, ушул кийизди аркалап келе аткан жашооңузда оорчулуктар болдубу дейм да. Эми оорчулуктар
болот. Себеби эң биринчи биздин баягы кийиз жасоо, ошол технологияда иштөө, кандайдыр бир техникалык проблемалар булардын баары чечилет. Анткени улам тажрыйба болот да. Анткени бизде могу кийиз ушундай жасалат деп эч ким окуткан эмес. Анын стандарттары бизде жок. Кайсы кандай болот деген. Мунун баардыгы эксперимент түрүндө. Бул жумуш. Анан негизи эле, мисалы үчүн, мындай чоң кыйынчылыктардан эмне болушу мүмкүн? Ошол сенин ишканаңдын имараты жок. Биз 9-10 жыл бою көчүп, конуп жүргөнбүз. Бир жерге көчүп барабыз, анан көчүп барсак дагы баягы сен жумушуңду көчүрөсүң да, өзүңдүн ишканаңды. Анан көчүргөндө бир машина менен көчө албайсың. 2 машина менен 3-4 рейс кылып, анан болгон тааныштарын, жумуштагылардын баардыгы ошо бир жерге көчөбүз. Аякта 1-2 жыл болуп, кайра бир жерге көчөбүз. Ушинтип көчүп баягы ордуна кайра коюп, бүт баарын жыйнап, кайра жумушка кирүү, ошол баягы жумуш эмесин кайрадан процессти кайра ордуна келтирүү биз үчүн ушул оорчулуктардан болгон. Ошол 10 жылдан тегерегинде көчүп, конуп жүрүп, 7-8 жерди алмаштырып, анан ошол Бишкектин эң жакын жаңы конуштардын бири Ак өргөдөн жер алып, анан ошол жерге түптөшүп калганбыз да. Анан ошол жерге түптөшүп, анан азыр абдан сүйүнөбүз. Мисалы үчүн ижара акы төлөбөй, өзүңдүн бир ордуң бар, ошол жерде району менен ошол жерге тиешелүү налогторун төлөп, өзүң мамлекеттин алдында 10-15 кишиге болсо дагы жумуш берип, ушундай жумушубуз жүрүп атканына. Негизги кыйынчылык ушул көчүп конуу. Бул бир беткейи, экинчи беткейи сиздин жеке жашооңузга кайрылгым келет да. Мисалы, ушул өзүңүздү алып жүрүү үчүн кандайдыр бир моралдык жактан дагы бир мындай колдоо керек да. Мисалы, канатыңыз болгон. Мен ошо сиздин эски бир сүрөтүңүздү көргөм. Ата-энеңиз, өзүңүз, анан кичинекей чүрпөлөрүңүз, балдарыңыз менен түшкөн. Бул менин оюмча 10-15 жыл мурунку сүрөттүн тарыхы да. Ошону көрүп аябай бир мындай башкача караган элем да, ушунчалык ата-эне колдоптур. Анан баары бир баягы оң канат болсо мейли ата-эне болсун, сол канат болсо жаныңыздагы жолдошуңуз, балким жакын адамыңыз, сүйгөнүңүзбү, мындай ушул ишти чогуу алып кетүү, бир бизнес кылуу, ушундай бир жааттарда кандай болду дейм да, сурагым келет. Ооба, Каныкей, ал сүрөттү эстетип койдуң. Аны атайы айылга барып, ата-эне менен сүрөткө түшкөм. Мисалы, анда балдарыңыз дагы жаш экен да, ошого аябай таң калам да. Мисалы, өзүңүздүн идеологияңыз, кийиздүү өнүктүрүү, а бул жерде кичинекей балдарыңыз бар. Мен эне катары сурагым келет да, муну башка деле теле көрүүчү көрөт. Ар кимдин баласы бар, ар кимдин чөйрөсү бар, чөгүнү бар дегендей. Ал эми духту көтөрүү, рухту көтөрүү, ошол кандай бул жери, мындай колдоо кандай дейм да? Мени абдан жакшы колдогон бул ата-энем, эң биринчиден. Анткени ошол эле балдарым мындай кичинекей чагында тилекке каршы Кудай мага ушундай буйруптур, 2 бала төрөп алсын деп элечи. Жолдошумдан эч кандай колдоо болгон эмес, тескерисинче мындай туура эмес түшүнүп, баягы бизде кыргыздарда мындай аялга болгон кичине мамилелер, анан эркектердин бизде социальный проблемабыз бар, куру намыскөйлүгү дегендей, ушулар мага аябай таасир эткен. Эмнеге бул ишиң жарабайт, акча алып келбейт дедиби, же болбосо эмне кереги бар деген сыяктуубу? Кандай десем, Эмне үчүн колдободу дейм да ишиңизди? Кийин ойлосом, ойлойм да, мен ошол жумушка өзүмдү арнап, жумуш менен көп болуп, ушундай жумушту биринчи орунга койгом да. Ооба, себеби антесем да болбойт болчу ошол жерден баардыгын таштап дегендейчи. Анан аны ошол балдарымдын атасы түшүнгөн эмес, тилекке каршы. Анан Кудайдын анысына да шүгүр, 2 балам бар. Азыр алар 13-кө 14-кө чыгышты. Ошол балдарымды жанымда жүрүп эле, мисалы үчүн ата-энеме таштайм, бир жакка кетсем сөзсүз эжеме таштайм, эжем багып коет. Ооруп атса дагы айыктырып коюшат, ушундай. Мен такыр күмөн санабай, менин колдогондорум ошол бир туугандарым, сиңдилерим, ар дайым вот Нуржамал, Гүлжамал деп балдарымды алар эле чоңойтуп коюшкан да. Анан кийин ойлосом, ооба, ошентип дос кыздарым, ошол эле сүрөтчү кыздар абдан колдоо көрсөтүшкөн. Мен баратам десем эле, деп эле менин жумуштарым баарын жардам берип, балдарымды карашып, азыр ойлосом ушундай сонун мезгил өтүптүр. Анан
ушундай экен да жашоо. Бат эле убакыт өтүп кетет экен. Балдарыңдын кантип чоңойгонун, ошол учурда кантип жүдөп жүргөнүңдү, кириң жуулбай калганын, балдарың ач болуп калганын, жетишпей атканын, ошол баары унутулуп калат экен. Көз ачып жумгандай болупчу. А учурунда ооба мени чындыгында ошол ата-энем аябай жардам берди, бир туугандарым, дос кыздарым. Аларга азыркыга чейин рахматымды айтам. Балдарымды кээде жиберем, бар, эжеңдин баласын багышып кел, сени да баккан депчи. Бул кыргыздарда эң жакшы сапаттардын бири экен. Анан кийин экинчи жолдошума турмушка чыккам, ал абдан мени колдойт, коргойт, балдарыма аябай жакшы мамиле кылат. Ошо байкашымча кийизден улам, ошо азыркы тапта сиз ушундай кара зергер буюмдарын да чыгарып аткан Ооба, ал менин жолдошумдун иштери. Ооба, мен ошо аябай таң калдым. Ушунча жылдан кийин дагы да бир башка экинчи тем катары кошулуу деп айтабызбы, балким бир иштин дагы экинчи канаты пайда болуу. Аябай бул Кудайдан тилендиңизби, кантип бул нерсе сизди тапты деп ойлойм да. Ооба, негизи эле аял киши азыркы жашоодо көп нерселер болуп атпайбы. Анан аял киши жалгыз жүрбөй, жанында ушундай тиреги болгон деп абдан маанилүү экен. Анан бул деле мен өзүм кийинки жолдошум менен ошол жумуш аркылуу эле, ошол буюмдар менен эле, ошол кыргыз дүйнөсү, илгерки нерселерди кайрадан жандандыруу боюнча эле таанышып калганбыз. Себеби азыр зергерчилик, мисалы үчүн жалпы Кыргызстанда зергерчиликти ала турган болсок, бул азыр таптакыр башка өндүрүш, таптакыр башка табит. А илгеркилер болсо бир чоң энесинен, кызына, небересине, келиндерине өтүп, ошол сакталып, анан алардын дагы ушундай уникалдуу аймак аралык өзгөчөлүктөрү, ошол устанын зер буюмдарына берген өзгөчөлүктөрү болгон да. Анан тилекке каршы азыр илгерки техникада, илгерки нерсени сактап калган зергер жок. Ошол эле биз чоң компанияларга да кайрылып көргөнбүз, илгерки нерсени жасайды деп. Бирок алар кызыктар эмес, табит башка. Ошол себептен изденип жүрүп ушул кара зергер компаниясына кезигип, бул ал жерден бул жеке эле баягы илгерки нерсени сактап калуу эмес, мисалы үчүн жаңы нерселерди дагы илгеркинин нугунда кайрадан жасап чыгуу деп азыр бул чыгармачыл ушундай иштерди кылып атабыз. Жакында эле ошол жолдошум менен Венгриядагы чоң көргөзмөгө барып келдик, Түрксойдун чакыруусу менен. Биздин зер буюмдар дагы, кийиз буюмдарыбыз дагы негизи эле Кыргыздарда эң уникалдуу кыйын вуздар бар, ушундай усталар бар. Ошонун баардыгы бааланат, барктанат. Бирок Саткан учурлар да болобу, сатасыздарбы? Ооба, сатыкка сөзсүз түрдө, анткени жасаган буюмдарың сатылып, ага кардар болуп турса, сенин жумушуң жүрөт. Маана эң жакшы болот. Ошо канча жылдан бери Америкада атайын бир көргөзмөлөр өтүп, ошока атайын бир сатууга шарттарыңызды кетесизби? Ошол тууралуу көбүрөөк айтып берсеңиз. Ооба, канткей туура баамдадың. Менин ата-энемден сырткары, бир туугандарымдан сырткары ошол чет өлкөлүк менин бизнес партнерубуз бар. Ал адам болсо ошол улуу киши, ал киши ар дайым ошол бизге Америкага чакырык берип, көргөзмөлөргө катыштырып, түрдүү сынактарга бизге ошол жардам берип турат да. Мындай кеп кеңешин берип, мындай кылалы, тиндей кылалы депчи. Анан ошол Америкага болсо ошол 2006-2007 жылдардан баштап майда үлгүлөрдү жиберип, кичинеден ушинтип жүргөнбүз. Анан кийин болсо ошол көргөзмөлөргө барып, өзүбүз бир нече жолу барып катышып, аралашып келгенбиз. Себеби ушундай кол буюмдарын, ушундай өзгөчө буюмдарды бизде өтө көп баалабайт. Бирок чет өлкөлүктөр ошону түшүнгөн, өзүнчө бул дагы өзүнчө бир топ бар да, баары эле ошону түшүрө бербейт. Ошол Америкада мисалы үчүн эң жакшы рынок негизи эле ошол кол өнөрчүлүк буюмдарын, ушундай өзгөчө дизайнерский кийим-кече, жанагы ушундай аксессуарларды сатууга бул эң жакшы рынок болуп эсептелинет. Ошо колдошот дагы. А бизде Кыргызстанда кыргыз дизайнерлерин колдогон бир уюм, бир мекеме мындай жокпу? Кандайдыр бир? Тилекке каршы Кыргызстанда негизи эле кол өнөрчүлүк, ушул дизайнерлерди колдогон атайы мамлекеттик программа же кандайдыр бир нерсе эч нерсе иштебейт. Кандай десем?
бир да жолу кабылып көргөн эмессиңер. Балким мамлекет тарабынан бир колдоо, мисалы бир көргөзмөнү өткөргүңүз келип атат, ошого атайлап мейли силерге жер бөлүп берели, аудитория, убакыт саатын бөлүп берели деген сыяктуу мындай нерселер жокпу? Жок, андай учурлар болот. Кандайдыр бир долбоордун алкагында, ошол эле көчмөндөр оюндарында, мисалы үчүн, мынакей мондай, муну кылгыла, силер бул жагын бүтүргүлө, бул жагын. Эми бул чоң мамлекеттик иш болгондуктан, жеке эле биз эмес, баардыгы ар бир кыргыз жараны ошол жака бир салым кошолу, буягын кылалы, тиягын кылалы деп буттан колдон чоюп ушундай чоң иш чараларды өткөрүп атабыз. Мамлекет менен иштегенде биз мамлекеттик музейлер менен иштешип жүрөбүз. Алар менен өзүбүздүн фонд катары, жеке ушундай ГИИ студиясы катары алар менен сүйлөшүп, эки жака тең бирдей пайдалуу нерсе жасаганга, мисалы үчүн көргөзмөлөрдү ошондой өткөрөбүз. Көргөзмөлөрдө балким алар жакшы пайыздагы скидка деп коет, ошондой арзандатууларды берип, же болбосо алар менен биргеликте чогуу көргөзмөлөрдү иштеп, андай мамлекеттик уюмдар менен сөзсүз иштейбиз. Бирок Кыргызстанда чоң мамлекеттик программа жок. Ошол эле жаш өсүп келаткан дизайнерлерди же ошол кол өнөрчүлүк кандай гана бизнес болбосун, анын өзөгүндө бул кол өнөрчүлүк турат да, кандайдыр бир өнөр турат. Анан ошолорду колдоп кетүүгө же андан ары бир мотивация кылганга бизде программалар тилекке каршы жок. Бул жеке мындай чакан долбоорлор, чет өлкөлүк долбоорлор, бизде эле мисалы үчүн КСД коомдук фондунда эч бир тыйыны жок, бирок долбоор жазып, чет өлкө менен арга жоктон чет өлкөнүн акчасына ушундай чоң жумуштарды кылганбыз. Мен азыр өкүнбөйм, кээрлер айтат, ой, чет өлкөнүн акчасына иштебейт болчумун депчи. Биз иштеген фонд эч кандай бизден эч нерсе алып кеткен жок, бизге эч кандай жаман таасир калтырган жок, тескерисинче салттуу маданиятыңардын тамырын, түбүн топтоп алганга бизге эң жакшы мындай түрткү болду да. Анан биз өкүнбөйбүз. Бир акыркы суроом бар да сизге. Ушунча жылдан бери уланып келатасыз, балдарыңыз ушул өнөрүңүздү улантып калгысы келеби? Негизи байкайсызбы көздөрүндө зиректик барбы дейм да. Эми мындай экен да, биз башкача тарбияланыптырбыз, башка замандын балдары экенбиз. Азыркы өсүп келаткан муун булар таптакыр башкача экен. Анан негизи балдарым аралашып жүрөт ар дайым. Кийиз жасаганды билишет, келип бир нерсе жасашат, же мага жардам беришет, ошол эле жумушта бир нерсеге жетишпей атсам, алардын убактысы болсо. Мисалы, кээде айтпайбы, тажап кетпейби, апа, тажап кеттик, ушул иштиңди жөндөй койсоң деген нерселер жок. Балдарым кичинекей болгондуктанбы азырынча антип айтышпайт, бирок аралашып мен алардан жардам сурасам ар дайым жардам берет. Анан мен келечекте ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде менин жумушум, биз кылып аткан жумуштар ошол балдарга таасир берип, ошолор ичинде сиңип, тарбия катары, өнөр катары калып, кандайдыр бир ошол өзөк болсо экен деп ойлойм да. Анан Кудайдан тиленем, анткени кыргыз болгондон кийин кыргыз болушубуз керек, өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү билишибиз керек, салтыбызды, санаабызды билиш керек деп ойлойм. Кулактарына куям жакшы эле. Айтканыңыз келсин. Ар бир сөзүңүз негизи эле сизге ийгилик каалайм. Ошол өнөрүңүз эч качан өчпөсүн, кыргыздын тарыхында калса экен. Бүгүн бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Биздин Бишкектик студияга деги эле көрөрмандарга баардыгына жакты деп ойлойм. Бар болуңуз. Бизде бүгүн дизайнер Айдай Асанкулова, КИИЗ Дүйнө коомдук фондунун түзүүчүсү, модельер, сүрөтчү, ишилп ар кыл таланттуу адам деп айтсам болот. Ушул чоң инсан бизде бүгүн студияда болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Бизден алыстабаңыздар, азыр бизде реклама. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи телепрограммасы өз ишин улантат. Бүгүн бизде мода, стиль, ар кыл нерсе, кыргызга таандык нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Менде азыр конокто Темирлан Жумадылов, Темене брендинин жетекчиси деп айтсам болот, автору, ээси. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сиз менен биринчи жолу таанышып атам, көрүшүп атам. Мен сиз жөнүндө билгим келет. Сиз кимсиз, каяктансыз, кандай, эмне болгонсуз дегендей. Эң алгачкы суроом өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиздер. Чоң рахмат. Мен Ысык көлдүн Жетөгүз районунун Жетөгүз айылынын тургуну болом. Ошол жактан чоңоюп өскөм. Мектепти ошол жактан бүтүп келгем. Бул мен дизайнер болуп калганымдын себеби бул ошо кичинекейимден эле ошо
дизайнга болгон кызыгуум өтө арбын болчу. Ошондуктан мен кийин мектепти бүткөндөн кийин тандоо турат ар бир эле абитуриенттин мындай алдында. Анан ошол кезде бирок мен тапшырардан мурун көптөгөн мындай немелер болгон мындай кысымдар болгон, кандайдыр өзүм тартынып, бирок ошол кысымды өзүм кысым болду, бирок ата энем ал нерсени мындай колдоп эле кетти да, алар кыздын жумушу ар жак бир жак деген нерсе такыр болгон жок да. Ошондуктан Политехнический университетке тапшырдым. Технология швейных изделий деген направлениясына именно мен производствого кетем деп ойлогом. Бирок ал жерде көбүнчө кыздар окуйт го, негизи. Группада жалгыз ошондой эркек. Кыздар окуйт. Ошондо мен биринчи жолу тапшырганда ал жактан 33 кыз, анан 2 бала болдук. Ошондо аябай жүрөгүм түшкөн, жалаң кыздардын арасында окуймун депчи. Бирок потокто болгондо 80 кыз, анан 2 бала болуп отурчубуз. Бирок кийинчерээк тиги бала очищение болуп, анан мен жалгыз калдым. Ошо 80 кыз менен окуп буттум да негизи. Бирок мындай айтсам, кыздар менен окуганын бир жакшы жери то, что аяктан окуйсуң да, эч неме өтпөйсүң, алаксыбайсың, анан кыздардан алдыда болушум керек деген нерсе менен мындай эркек киши кыздардан алдыда болуш керек деген менен аябай жакшы окудум десем болот. Ал жактан мындай бүт жагынан сабактарды жакшы окуп, ушундай бүттүк, Кудайым буйрса. Бизнес жаатында өткөндө, окууну бүткөндөн кийин мындай кандай тандоо болду? Башка деле жумушка кетип калайын деген ойлор болдубу же эмнеге ушул тармак? Жок, бизди мындай ата-энем мындай кылып тарбиялаган, то что кандай нерсени баштасаң дагы ошону аягына чейин чыгарыш керек дегенчи. Туалет жуусаң дагы ошону таптаза тыккам жуусаң, профессионал жуусаң, ошондо сен востребованный профессионал болосуң деген. Мен бул окууну тандап алгандан кийин менде мындай таштайм деген, башка жумушка кетем деген ой эч болгон жок. Мен тандадымбы, значит бул менин тандоом, ушуну аягына чейин чыгарышым керек деген ушундай ойлор болду. Ошондуктан мен бул жактан университетте окуп жүргөндө эле иштей баштадым, ушундай производстводо иштедим, анан ательелерде иштеп, ушундай тажрыйба алып жаттым. Эгерде сыр болбосо, биздин ошол белгилүү дизайнерлик ательелерде иштеген күндөр болдубу? Мисалы, бил бар дагы ким башка мисалы? Жок, аларда иштегенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындай Каныкей, Елена деген ательелер бар болчу, ошолордо иштеген күндөр болду. Ал жактан мындай жакшы тажрыйба алдым десем болот. Анткени ал жакта көп жылдан бери иштеп жүргөн эжелер иштеп, ошолордон жакшы тажрыйба алдым. Өз бренд ачып кетүүгө мисалы эмне себеп болду? Балким акча же балким ошол тарттыбы же өзү мүдөө беле? Бул жактан акча деп деле айтса болбойт, анткени мындай окуй баштагандан эле уже дүйнө жүзүндө белгилүү болгон мындай белгилүү дизайнерлерди көрүп, ошолордон вдохновение алып, ошолорду болгум келип, мындай дүйнөгө таанылуу максатында болгон да. Бирок акырын кадамдар менен чишеешь дальше будешь дегендей, мындай акырын кадамдар менен баштоо туура көрдүм. Ошондуктан окууну бүткөндөн кийин эле ошо 2015-жылы окууну бүттүм. Сразу эле ателье ачып, ошондон баштадык да. Атын эмне үчүн Темене деп койдуңар? Темене негизи бул эки аттан турган ат. Менин атым Темирлан, анан Мээрим деген аттан. Бул Мээрим деген менин өкүл апам аты негизичи. Башынан ошол экөөбүз чогуу бренд ачалы деп мындай жөн эле сүйлөшүп отуруп, анан ошол жактан мындай күлүп отуруп эле Темене деген название чыкканда. Бирок Темене бул чоң эненин аты да? Чоң эненин аты. Кыргыз элинде эски сөздөрдүн бири. Темене деп анан ошо бир прикол бар го, Теменен терчи дегенчи, ошол жактан таанымал болсун, укуктуу болсун деген эле смыслда болгон бул нерсечи. Канча адамдарды кийинтесиңер бүгүнкү күндө Кыргыздын канча мындай өкүлдөрү кийинет силерде? Ушул дүйнөдөн эми жакшы эле кийинтебиз, бирок биздин кадрлар соосуна мындай обычный жарандар. Бизге азыр келип постоянно тиктиргендердин Гүлнур Сатылганова эжекебиз келет, Асыл Малдакматова, Алмаз Шадаев байкебиз келет. Анан бирден экиден келип кеткендер бар. Самара Каримова эжеге, Нурлан Исбайкеге тигип ушундай. Канчадан башталат кийимдериңер? Биздики сыналарыбыз мындай арзаныраак, башкаларга салыштырмалуу. Айта кетсе болобу же сырбы? Эми сыр деле эмес, эми в среднем бир көйнөк 5000 сомго бүтөт да, материалдар менен в среднем база. Бул каяка кийсе болот? Кечеге, тойго? Бул образ болсо негизи бул конкурска жасалган образ, Акмөрдүн образын жасаганбыз. Бул толук шапкасы келген жок. Бул ошо Акмөрдүн күйөөгө чейлектей кезиндеги образы деп мындай. Быйыл Кыргызстанда Акмөр деген конкурс болду го, ошол жака даярдалган образ болчу.
ошо коллекциянын бир образы да бул жакта. Эң кымбат көйнөк канча болгон? Эң кымбат көйнөкпү Ооба. $1,500. Ошондой аны ким кийген? Бизде Кыргызстанда кийдиби же ким кийди? Свадебный платье даярдаганбыз. Андан кийин кыз узатууга тиккенбиз. Тоже кымбат көйнөктөрдөн бул Нурсултан Майназаровдун келинчеги Абитканова. Ошого тиккенбиз. Аныкы да жакшы баа менен чыккан. Кымбат көйнөктөрдүн бирилер ошолор. Түшүнүктүү. Үй бүлөлүү адамсыз. Ооба, үй бүлөм бар. Кенен айтып берсеңиз, жубайыңыз кийим кандай карайт? Жубайым болсо аты Мерим. Экөөбүз ошо политехти менден 3 жаш кичүү. Ошо ал дагы менин специальностьумду бүткөн технология шейных изделийде. Жардамдашабы силерге? Ооба, албетте жардамдашат. Заказдарым көп болгондо келип балабызды отургузуп коюп тигебиз экөөбүз. Азыр болсо улуу балам болсо 2-ге чыгайын деп калды. Кичүү кызым 1 айдан ашып калды, буюрса. Ошондо бул тигмелик силерге бул кандай десем, акча алып келүүчү булак. Ошол эле учурда өзүңөр көксөп каалаган ошондо мындай айтканда илимиңер. Ооба. Бул жактан биз бизнес катары да кетебиз. Бул жактан акча табабыз, өзүбүздүн жаныбызды кылабыз дегендей. Анан бул ошол акча таап атканда да бул адал эмгек менен таап, ошол жактан мен мындай эргүү алып, ар бир чыккан көйнөккө мындай жүрөгүм менен жасап алат деген десем болот. Анткени бүт нерсени мындай кынаптык менен жана аябай качествого иштеген жакшы көрөм. Мындай ляп-чап кылганды, мындай эптеп-септеп чыгарганды аябай жаман көрөм мен. Мага точность керек. Конструкциясын ар бир кардарга өзүнчө конструкциясын, ликаласын жасайм. Ошого катары кандай кийим болсо, кандай материал болсо, ошого жараша китепте жазылгандай технологияны кармап ошол багытта иштейм. Менин кийимдерим ошо тигилип чыккандан кийин жөн эле красота эмес, а именно сапаттуу болушун каалайм. Ушу негизи ушу бизнес ачкандан бир аз кыйынчылыктар болгондо ошо USAID программасына катышкам. Демилгөлүү жаштар деген программа болгон. Ал жактан ошо 600 адам заявка берип, ошондон 100 адамды кабыл алышып, 100 адам окуганбыз ошол жакта. Бизнести кантип курууш керек экенин, кандай кылыш керек экенин, аны ошол жактан биз проект жазганбыз. Ошол проекттен Бишкектен экөөбүз утуп чыкканбыз. Ошол жактан бизге машинкаларды алып берген, оборудованияларды берип, жакшы колдоо көрсөтүшкөн да. Бул грантовый акча болгондуктан безвозмездный болгон, ошо бизге абдан чоң жардам болгон да ошол нерсе. Азыр өзүңөрдүн мекемеңер бар же атайын аренда менен? Мекемени болсо арендага алабыз. Ошол жакта иштетебиз. Колубузда иштеген балдар бар. Канча бала иштейт сыр болбосо? 2 эле бала иштейт. Биздики в основном ошо өзүм, анан дагы 2 бала иштейт. Ошолор менен биргеликте тигебиз. Анан менден дагы ошо массовкада иштеген адамдар келип, мындай дордойдо иштегендер келип, менден жаңы моделдер чыгарышып, ошолорго ликаласын жасап берип, чыгарып беребиз. Постоянный клиенттер ушу капсульный коллекциялар менен иштейбиз. Ал эмне капсульный? Капсульный коллекция болгондо ошо массовкага чыгарардан мурун, допустим, классика болсо, ошо классиканын несколько видин жасайбыз, коллекция кылыпчы. Бир 10 изделие тигебиз. Анан ошондон 3-4төнү отбирать этип алып, анан ошолорго ликаласын жасап, технологиясын түзүп, ошо массовкага коюп бергенге жардам беребиз да. Азыр бул тууралуу Кыргызстандагы деги эле Кыргызстанда ушул бизнести аркаласа болобу? Ушул тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Анда эмесе рекламага бир аз көңүл бөлсөк. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз аябай модага берилип кеттик. Деги эле Кыргызстандагы моданын абалы. Мисалы силер айтып атпайсыңарбы? Атайын заказдар келет, чийип берем депчи. Ошону өзүңөргө мисалы атайын бренд кылып, көбүрөөк штампта кетирүү үчүн болбойбу дейм да. Ал нерсе албетте болот, бирок бул нерсеге мындай көптөгөн каражаттар сарпталат, анан көп убакыт кетет да. Алды эгер мен массовкага кирсем, менин творчеством калып калышы мүмкүн да. Бул жактан эки башка нерсе да. Ал жактан көбүрөөк башка нерсеге басым жасалат, жана көптөгөн акчалар кетет. Бир эле модельди чыгарыш үчүн как минимум бир $5000 кетет да, чтоб аларды массовкага чыгарып кетиш үчүнчү. Ошондуктан ошондо эки жаатка бөлүнүп атат да. Дордойдун кетиши жана ошол эле учурда Кыргызстандагы өзүңө бренд кылуу.
аябай кыйын нерсе да. Кантип жан багуу керек анда ушул эки нерсенин ортосунан? Эки нерсенин ортосунан эки жактан акча алып келет да, ошондуктан ортодо жан бага берсе болот да. Мага ошо мындай капсульный коллекция деген бул жаңыдан эле бизде мындай Кыргызстанда калыптанып келатат десем болот. Анткени дордойлуктар мурун кандай иштечү, алар деген турецкий товарды көрөт дагы, ошону алып келип туруп копировать этип кетишет да. Получается өздөрүнүн новизнасы жок да, кандай иштеген өздөрү деле билбейт иши кылып. Бул жактан капсульный коллекция чыкканда биз ошо кандай материалдан тигиш керек экенин, кандай баасын максимально арзандатып, мындай сапаттуу кылып чыгарганга жардам беребиз да. Ошондо Кыргызстандагы дордойдо сатылган товардын баары силердин алдыңардан өтөт, көп эмесе? Эми баары деп бирок көп товарлар бар, то что биз чыгарып берген, ушундай иштеп. Кыргызстан анда өзүн өзү ушундай бакса болот экен да. Албетте багат. Ошентип эле келатат. Эмнеге анда ошол товарларды айтышат да, бул Турцияныкы, Индияныкы деп эле сатып беришет го? Көрсө анын баары эле Кыргызстандан чыккан эле товарлар. Допустим, Москвага биздин несколько магазин бар, то что прямо иштегенчи бул жактан ошо алар заказ беришет, капсульный коллекцияларды. Алар именно Made in KG Бишкек деп чыгарышат, анткени ал жакта Made in KG аябай баалуу, мындай бааланат да. Допустим, Өзбекстанда тигилген, Казакстанда тигилген деле одеждалар Made in KG деп кетишет көптөрү негизи. Бизде Кыргызстанда. Биздин Кыргызстандын атын сатып кетишет да, негизичи көптөр ошондой нерселер бар. Москвада, Россияда Бишкектин товарлары аябай бааланат десем болот. Белгилүүлүктү каалайт белеңер же цех ачып иштөөнү каалайт белеңер? Мага цех ачып иштегенди деле каалабай элем, ошондуктан цех ачпай элем да. Мага белгилүүлүк жана сапат керек мага мындай. Мен негизи биринчи жебизим ушундай доступный дом моды ачкым келген да. Ушу ар бир адамга доступный болгондой мага келип ушундай сапаттуу кийимди өзүнүн чөнтөгүнө жараша жакшы кийинип кетсе деген максатта ачылгам. Ошол максатыма Кудай буйрса акырынып баратам да. Ошондо канчадан болсо деп ойлойсуңар? Аны үчүн сеть магазинов, жанагы Америкада бир сатылган магазиндер бар да, мен байкагам да, арзан аябай. Forever 21 деген сыяктуу. Жок, сеть магазинов эмес, азыр мен интернет магазиндер менен иштешкенге мындай катуу басым жасап атам. Ошолордун продукциясын именно алар дордойдон албай, а именно бизден тиктирип, мындай сапаттуу кийимдер менен иштесе, ошондо жакшы болот деп ойлойм. Ошентип иштесе болот бекен бизде? Ошентип иштесе болот. Көп эле заказдар болот. Көп эле заказдар болот. Анын бренди ошондо темене деп эле кетет. Жок, ал жактан уже эки неме да. Допустим, эгер менин брендим деген сатса, ал другое дело болот. Алар келишет өзүнүн брендин жасап бер депчи. Аларга башкача да. Ошондо сиз өзүңүздүкүн эмес, башка бирөөлөрдүн штампын иштеп берген болуп атасызбы? Ооба, андай деле болот. Ошондон анан суроо келип чыгып атпайбы? Ошондо сиз өзүңүз менен же бизнеске башка жак менен кеткен болуп калып атпайсызбы? Кандай десем, бул жактан ар бир адамга жардам беришет. Алар келип мага, допустим, менин услугама төлөп берип атышат да, мага алардын атынан, допустим, мага мондай чыгарып бер, мондай изделие болуш керек, допустим, ушунча сомго ылайыктап чыгарып бер дегенде, мен ошону чыгарып берем да, ушундай кандай десем, ушундай кылып чыгарсаңар болот деп, ушундай изделиялар чыгарып беребиз да. Баары бир илимиңизди биздин болбой эле Кыргызстандагы сатыкка колдонот экенсиз да? Албетте. Боектор тууралуу, мисалы, эмнеге мындай өңдөрдү тандадыңыз? Могу коллекцияңыздын аты эмне? Айтып берсеңиз. Бул коллекцияга жана эле айтып кеткендей, бул коллекция ак мөрдүн образы жасалган. Ошо ак мөрдү негизи мындай бурмаланган историялар бар, бирок ошо бурмаланганда биз ак мөрдү карган чалга тийген деген неме бар эмеспи, официальный историячы. Биз ошого ылайыктаганбыз да. Мындан ошо күйөөгө тердин алдында кыз узатууга даярданып жүргөндө анын жан дүйнөсү кандай өңдөрдү болгон түстөрдө. Бир четинен ойлоп келсе кайгы муң, бир четинен ойлоп келсе жаркын келечек, канга тиет да. С одной сторонычы. Ошондуктан ушундай мындай өтө жарк кетпеген, бирок мындай тусклый цветтерден эметкенбиз, теплый оттеноктордон кылганбыз. Ошону байкадым да, мындай өтө көзгө басарлык эмес, бирок ошол учурда кандайдыр бир жаштык бар экен да. Материалдарды көбүнчө каяктан аласыңар? Материалдарды биз магазиндер менен иштешебиз. Бизде барбы негизи жакшы материал Кыргызстанда? Конечно, бар да. Бирок кымбат деңиз. Жок, кымбат эмес. Бизде Кыргызстанда материалдар мындай чөнтөккө жараша жакшы эле баада келишет, Кудай буйрса. Өтө кымбат эмес, жакшы жеткиликтүү баада келет бизде. Баягы күнү дизайнерлер менен сүрсөм, итальянский атайын материалдар менен тигебиз дейт да.
кээ бирөө Италия деп коет дагы, бирок Кытайдын эле материалын алгандар болот экен да. Мисалы силерге дүнгөнөн кайсыңыз жакшыраак? Мен кардарга мен алдыбай, мен болгондо айтам. Допустим, итальянский материалдан кийим десе, мен ал материалда барып көрсөтөм. Альтомодо деген чоң магазин бар, ал жакта импорттуу немелер келет. Ал жактан өздөрү тандап ошондой кымбат материал менен кийгиз келсе, кымбатырагынан алышат. Арзаныраак болсо арзаныраагынан алышат, ошондой. Конкуренция барбы негизи Кыргызстанда? Мен Башка модельер арасында. Конкуренция бири-бирибиз менен конкуренция болгон өтө туура эмес го деп ойлойм. Биздин конкуренттер бул чет өлкөдөгү, допустим, Өзбекстандын, Казакстандын дизайнерлери, ошол жактын ишкерлери бизге конкурент болуш керек да. Анткени биз Кыргызстандын дизайнерлери, ишкерлери биз күчүбүздү бириктирип, ошо Кыргызстандын сапатын жогорулатуу тарабында иштешибиз керек. Ошон үчүн мен айтат элем, мындай конкуренция деле жок. Ал нерсеге мындай көп деле көңүл бурбойм да. Мисалы башкаларга карап баасын кичирейтип жиберип, ушундай өтсүн деп неме кылбайсызбы? Жок, кантпейм. Мен өзүмдүн жумушумду баалайм, мындай адекватныйсына мен баалайм и материалдарды баалайм да. Көп кошпойм мен. Ушул жолго канча жылдан бери алектенем? 10 жылдан бери деп айттыңыз. 10 жылдан бери. Ушул жылдар аралыгы мындай бир таштап кетейин, тажап кеттим деген учурлар болдубу? Мисалы, күйүп кеткен учурлар. Тажап кеттим деген учурлар деле болгон жок. Күйүп кеткен учурлар обязательно болот. Андай нерселер. Бирок бизде мындай сапатка иштесең, сарафанный почта деген жакшы нерсе бар да. Кардарлар бир кардарга жакса, ал экинчи кардарды обязательно алып келет да. Бул эң жакшы көрсөткүч. Анткени бул менин сапатымды көрсөтүп турат да. Мага тааныштарын алып келип турса, ал менин сапат, мен жакшы иштегендин, менин кийимим мага жаккандыгын көрсөтөт. Ошондуктан мага кардар келген сайын мен сүйүнүп турам да. Значит, менин кийимдерим жагып атат. Кайра повторение келсе, это уже жакшы нерсе да, жакшы көрсөткүч. Ошондуктан иштей берем мен эргүү алып. Асул Малдахматовага көп кийим тиктиңерби? Көп тигебиз. Бул күндөрдө деле көп тигебиз. Асул Малдахматов эжебиз күнүнө 3-4 кийим кийиши мүмкүн. Иштешүү кандай негизи кардарлар менен? Кардарлар менен иштешүү оңойго келбейт негизи. Белгилүүлөр менен өзгөчө кандай? Белгилүүлөр менен негизи чынын айта келгенде ар бир адамдын характеринен өтө мындай изделиянын чыгышы ар бир адамдын характерине аябай жараша болот да. Кээ бир адамдар аябай оор изделие болушу керек, бат-баттан чыгып кетет. А кээ бир каприздүү адамдар бар, алардыкы дагы ошого жараша мындай аз мындай акырындан чыгат да. Демек баары бир кыргызчылык, баары бир мындай салттуу нерсе бир басат орун дейсиңер. Кыргызчылык деп деле айтпай болчумун, бирок мындай ошол нерсе бар экенин мындай түшүндүм да. 10 жылдан бери ошо иштеп келатканымда мындай анализ. Бул деле ырым-жырымга кирет да, мисалы үчүн. Жолу оор экен, же болбосо жеңил экен деген сыяктуу. Балким, андай деле болушу мүмкүн. Үйдөгүлөрүңүз азыр толук колдойт сизди? Ооба, толук колдойт. Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз эмне менен алектенет, эмне иш кылышат? Ата-энем болсо, мен мамам ошо 7-9 айылында врач болуп иштейт, атам болсо мугалим болуп иштейт. Өзүм 3 бир тууганмын. Байкем фармацевтикада иштейт. Карындашым болсо строительство жагында иштейт ал. Ушундай ар тараптуубуз. Үйлөн болсо толугу менен мени колдоп келишет. Аларга, конечно, жакшы кийимдер тигип берип атсам, колдошот, конечно. Ошондо семейный бизнес экен да? Биздин ушу жубайым экөөбүздүн семейный бизнес кылып кетебиз деген ушу көп аракет бар. Чоң рахмат, мен аябай дагы эмне алдымча кошумчаңыз бар? Алдымча кошумча деле вроде жок го. Рахмат, анда биз менен бүгүн жаш дизайнер, модельер, Темене студиясынын жетекчиси, негиздөөчүсү Темирлан Жумадылов болду. Биз болсо рекламаны кезекке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күнүнүн кечи программасы. Бүгүн бизде ар кандай ой толгоолор болуп атат. Дизайнерлик иштен баштап, көргөзмөлүктөн бери, анан азыр кыргызга таандык акын жазуучулук тууралуу кеп баштап кетпесек болбойт. Менде бүгүн конокто Акжол Дооронбек уулу, акын Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келиптирсиз. Куш убак кеч. Деги эле биздин турмушта, коомдо ушундай кандай десем бир дилдир, жазуучу акындар менен жолугушуу бул өтө сейрек болуп калды да. Бирок ошондой нерсе бар экенин аябай сыймыктанам.
Сиз менен биринчи жолу көрүшүп атам. Таанышып кетким келип атат. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Менин атым Акжол Дооранбек уулу. Жаш акынбыз. Ушул чыгармачылык менен алектенип жүрөбүз. Бир китебибиз чыккан. Ошол кыскача. Канча жылдан бери ошондо? Жаш кез улан кезден эле ырлар жазам, мектеп учурунан бери. Алектенип келем. Каяктын кулуну болосуз? Мен Ош облусунун Кара Суу районунун Төлөкөн айылы улуу жазуучу Жоло Мамытовдун айылдашы болуп, өзүм ушул жакта жашап, ушул жакта эмгектенем. Студент болуп келгенбиз. Кайсы окуу жайда окудуңуз? Президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясын бүткөм. Кесибим боюнча бухгалтер аудитормун. Бул жери башкача. Бирок тилекке каршы өзүм кесибим менен алектенип жумуш жасабайм азыр. Азыр ошода Кыргыз патентте эмгектенем. Ал жерде мен ушул текстке байланыштуу өзүмдүн чыгармачылыгыма ыктаган багытта иш алып барып келем азырынча. Кантип байкадыңыз ушундай акындык өнөр меники, ушуну улантып кетейин деп качан келдиңиз бул жака? Мен кичинекей кезимде эле ушул мектеп учурунда 5-6 класста жана биз да жана саламгат, саламдашкан Акжол деген сыяктуу каттардын эң акыркысы көрүп калган муун биз болуп калдык окшойт. Ошондо дос балдарымдын ашыктык каттарын ыр түрүндө жазып жүрчүмүн мурунтан. Анан мен өзүм ниетимде, тилегимде мен бир Рыспай Абдыкадыровдай болгон бир оончу, ырчы болсом деп мындай көксөө болот го. Көксөө болду, бирок тилекке каршы музыкалык билим алган жокмун, бирок ушул кандай десем, калемгердик, эми акындык өнөр мындай бара-бара үстөмдүк кылып, ушул менен алектенип калдым десем болот. Ырдайсызбы өзүңүз? Ырдап коем чакан чөйрөдө. Бирок атайын ырларыңыз текст берилип, обон жазылды беле? Негизи барбы ырлар? Обон жазылып жүрөт. Азыркы жаш ырчылар аткарып. Анан көбүн эсе мен жана обонго сөз жаза албайм. Көбүн эсе мен ошол мен жазган чыгармалар 3-4 чыгарма аткарылып жүрөт. Жакында бирөөсү да запись болуп атат менимче. Мындай белгилүү бир чыгармалардын бири болот деп ойлойм. Буга чейин кимдер чыгармаларыңызды аткарды угуп кетсек болобу? Эми чыгармаларды аткарганда жаш аябай белгилүү эч ким деле жок. Ушул жаш талпынып, эми мына эстрадага кирсем деген Тойгонбай Тиленов деген сыяктуу жаш аткаруучулар, мисалы бир Сага деген ырым чыккан, анын обонун Сапар Эркебаев жазып, Тойгонбай Тиленов деген бала аткарып жүрөт. Азырынча мындай көрөрмандар бир аз да болсо көрүп угуп калган ырлардан ошол. Бизде поэзия кандай негизи? Кыргызстандын абалы кандай болуп атат? Каяка бартабыз биз? Заман агымы өзгөрүлгөн сайын бардык эле тармак өзгөрүп атпайбы? Ал эмес экономикадагы бир азыр креативдүү экономикага өтүп атабыз, мисалы. Бул акыркы жылдары мындай өзүнчө бир көп оозго алына турган сөз болуп калды, креативный экономика деп. Маданият жаатында да башкача, ошол эле сиздердин эстрада жааты дагы бара-бара өзүнүн нугун алмаштырып, башкача подходдор, башкача ыкмалар пайдалана баштады. Бизде эми акын жазуучулукта жаңы подходдорду киргизүүдөн акын жазуучулар бир аз чочулайт азыр биздечи. Эмнеге? Мисалы чыныгы профессионал адабият менен шоунун айырмасы бар да биздечи. Мисалы ошол эле бизде ошол шоу чөйрөсү менен жакын жүргөн калемдештер, мисалы Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамгырчиев дегендер бар. Ошол сыяктуу кылып аралаштырып алып кетпесе, поэзияны өзүнчө бир шоу кылып алып чыгуу өзү мындай кыйынга турат да. Мисалы бизде эле эмес, бул Кыргызстанда эле эмес, бул чет өлкөдө дагы бул адабият жааты. Мындайча айтканда акындык өнөр көп бааланбай баратат. Муну бир жаңы бир тепкичке чыгарыш үчүн ошол азыр эл шоуну көрөт да, мисалы көбүн эсе шоуга жакын.
анан шоу кылып алып чыгыш үчүн көп мээнет керек. Анан өзү мындай чыгармачыл кишилер, айрыкча акындар бир аз жалкоораак келишет өз негизи түбүнөн. Бирок эл оозуна алынганда чыгармалар бар да, эмнегедир байкадым. Ырлар, саптар. Мен ошо YouTube'дан көрүп калдым, сиздин жубайыңызгабы же сүйгөнүңүзгө жазган бир ырыңыз бар экен да. Биресе тамаша иретинде, биресе актуалдуу сыңарындай да. Анан бул дагы аябай жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Мисалы ошондой өтүп атабыз да, мисалы профессионал адабият менен профессионал адабиятта мисалы Алыкулов Осмоновдун биз жалпы кыргыз эли биздин мындай сап баштаган акын деп билебиз да, бирок анын бир 2-3 эле чыгармасын билебиз да. Көбүн эсе акындык өнөрдө деле мисалы ал эмес Пушкинде, ал эмес Эсенинде, башка да болсун эл оозунда алынган бир 10 чыгарма болот. Ооба, 1-2 эле. Ошол чыгарма үчүн бүтүндөй өмүрүн сарптайт. Ошол эле сыяктуу эстрадада ошондой да, мисалы 2-3 ыр үчүн, 10 ыр үчүн баары эле Бекборбиев эмес да деп коеюн. Анан биз дагы эми акын бул коомдо же бир айлана чөйрөсүндө сезип жаткан нерселер менен ошондон чыгармаларды чыгарат да, ээригип алат. Ошол сыяктуу эле сиз айткан менин ырым ал өзүмдүн келинчегиме арналган ыр болчу. Бул баягы 2 жубай баш кошкондон кийин биринчи эле суроо эми ушунча эми башка кыздар болгон жакшы көргөндүрсүң. Келинчегим айтып калды, сен мурун Бирок ошону биринчи жолу уктум да, мен ушундай нерсеничи. Кара сөз түрүндө эле кимди сүйдүң, кимдин колун кармадың деген сыяктуу сөздөр болсо, сиз ошону ыр кылып мындай жамактап аябай жакшы жазыптырсыз да. Ошол суроо берип эле кимди башканы да сүйсөң кереге, баш кошконсуң мага эмнеге деген сыяктуу суроо берди эле. Мен анан келинчегиме жумушта отуруп ырды жазып, жооп кылып, анан SMS кылып салып койгом. Анан бул ырдын аябай деле элдин оозуна алынып кетет деп деле ойлогон эмесмин. Бирок бул көрсө ар бир жаш жубайдын же эми эле үйлөнгөн кыз жигиттин бир башында бар нерсе экен. Анан бул жерде эми түпкү мааниси ошол. Сен мурда ким менен сүйлөштүң эле, кандай болдуң эле, кимди сүйдүң, кимдин колун кармадың дегендей вопростор, суроолор жаралат да ар биринде. Анан мындай бир баары эле айтып калат, ушул ыр сүйүүчүлөр мындай жооп кылып берип койгонсуң, мен сенин ырыңды алып жиберип коем же ошол ырыңды окуп берип коем депчи. Анан ошол өзүбүз сезип аткан нерселер менен алектенебиз. Анан кайсы чыгарма элдин оосуна алынып кетет же алынбай калып, аны жазылган учурунда сезе албайсың да, аны элдин назарына салып көрүп, анан ошолорго карап бир чыгармаң мыкты болот, бир чыгармаң мындай жакшы болбой калат, эл оосуна алынбай калат. Анан мындай бир кызыктай тенденция бар адабиятта дагы. Мисалы чыгармалар окулат, кээ бирки эл оосуна алынган чыгармалар профессионал адабиятчылардын купулуна толбойт да. Себеби дегенде эл оосуна көбүн эсе жеңил, жалпак тилде берилген ырлар оозго алынып кетет да. Анан чыныгы профессионалдуу бир өзгөчө ойду айткан чыгармаларды, терең ойду чыгармаларды эл көбүн эсе укпайт да. Анан бирок андай чыгармалар чыныгы адабиятчыларга, профессионал адабият менен алектенгендерге аябай жагат, аны түшүнүп билет да. Анан профессионал адабиятта ошондой чыгармалар мазмундуу, терең, көп түшүнүп, аңдыбаган. Мисалы ошол эле Омар Султановдун Асанкалы Керимбаевдин оонуна жазылган Ак булуттар деген чыгарма, мындай өзүнчө сырдуу, окусаң толугу менен маанисин түшүнө албайсың. Ошондой ырлар бааланат. Элдин оосуна мындай жеңил желпи, элге жакын, баары сескен нерселер, чыгармалар алдыга жылып кетет да. Өзүңүз деле кыргыз патентте иштейт экенсиз, тексттерди карайсыз да, талдап. Ооба. Анан кандай тексттерди аябай мындай күлкүнү келтирген учурлар болду беле? Мисалы, албетте. Себеби аябай популярдуу, бирок текстин карасаңыз эми окумуш да деген. Эми ушундай бир кызыктай тенденция болуп атат. Бул эстрада чөйрөсүндө айрыкча эл эстраданы угат да. Анан чын эле кээде таң каласың да, эми ушул чыгарманы кантип популярдуу болушу мүмкүн, эл эмнеге аны ырдап жүрөт деп таң каласың да. Мисалы көбүн эсе муну мындай түшүндүрсө болот.
оончу аткаруучулар менен чыгармачыл акын жазуучулардын ортосундагы ажырымдын белгиси деп ойлойм мен. Себеби дегенде терең кызматташып иштешсе бул нерсе мындай маселе жаралбайт. Балким биздин доорубуз ушундай. Доордон эле эмес деп ойлойм. Мисалы, сиз айткан тенденцияны мен акыркы күндөрү байкап атам. Эл деле мурун көп сөзүнө маани бере берчү эмес да, бара-бара сөзгө маани берип. Мисалы, могул жер тексти жаман экен, уже эл талдап калды да. Мен мунун себебин немеден деп билем. 90-жылдары жаңы өзүнчө өлкө болуп, эл көбүнесе көртүрлүк менен алектенип калат да. Мисалы, күнүмдүк курсагын тойгузуу менен, мисалы биздин көбүнесе менин муумдагы ата-энелер болгон ошол жумуш менен алектенип, балдарына көп көңүл бөлбөй, искусствону, адабиятты үйрөтүп, окутуп, чокутпай калды окшойт деп ойлойм. Себеби дегенде турмуш ошондой болчу да. Мисалы, жокчулук заман болчу. Анан айтат го жана кыргызда жакшы сөз бар. Курсак ток, кайгы жок дейт да. Ошол сыяктуу кайсы өлкөдө, мен кесибим боюнча экономистмин, ошо экономикада да айтылат да, кайсы өлкөдө экономикалык жактан жетишип, элдердин социалдык проблемасы чечилсе, алар искусствого, адабиятка ыктайт да. Эми искусствонун 5 түрү бар да. Музыка, ошол эле кино, театр, адабият деген сыяктуу 5 түрү бар. Ошо 5 түрү бири-бирине мен дайыма айтып келем. Мисалы, сүрөтчүнүн картинасын көрүп, сүрөтүн көрүп, акын жазуу ыр жазат. Же анын ырын угуп, ал чыгарма жаратып бири-бирине себепкер болот. Бул чыныгы искусствонун бегине чыгыш үчүн көбүнесе элдин курсагы ток, кайгысы жок болгондо мындай адабият оозго алынып, элдер көркөм табитти ойгонобу деп ойлойм да. Ал нерсе болушу мүмкүн, бирок дагы бир маселен мындай нерсе бар да. Ошол чыгарма кайсы убакта жаралыш керек деген нерсе бар да. Тескеринче эл ачка болгон учурда кандайдыр бир посыл келет да, элдерде бир мындай оргуштап, бир мындай төгүлгөн бир революциялык нерселердин келишин байкагам да. Туура. Мисалы, ачуунун даамын татпаган таттуунун баркын биле албайт деген сыңары да. Эгерде кантип акын өзү башынан өтпөсө, кантип жазат? Туура айтасыз. Мисалы, бирөөдө суроо берди эле да. Бир маселе чыгып, социалдык тармактарда аябай акын жазуучулар арасында талкууга түшкөн тема болгон. Акын жазуучуларды мамлекет кам көрүш керекпи же көрбөш керекпи дегенчи. Мен ошондо кереги жок деген пикирди айткам. Аябай ызуучу болуп, өзүмдүн калемдештерим, ага эжелеримден да сөгүш угуп жүрдүм. Кереги жок деп айттыңызбы сиз? Мисалы, экономикалык маселени чечишибиз керекпиз дечи. Мен ошентип ойлойм да. Мисалы, акын жазуучуну эки тарабынан карап көрсө болот. Мен экинчи тарабын көбүнесе басым коюп айтам. Акын курсагы ток болсо, үй жай болсо, кайгысы жок болсо, ал чыгарма жарата албайт. Ал актуалдуу чыгарма жарата албайт да. Бул биринчиден. Анан мисалы биз мурункудан көнүп калганбыз да. Мисалы, мурун төкмө акындар ар качан элдин камкордугунда болуп, байманаптар алардын жеп ичкенин көтөрүп берип, тоң кийгизип, төргө отургузуп, андай заман кетип калды да азыр. Азыр мисалы адамдын жөн эле таланттуу экендиги үчүн сыйлап, аны бапестеп бир багуу азыркы заманга жарашпай калды да. Мисалы азыркы капиталисттик доордо мындай нерсе эсепке алынбайт да. Ошон үчүн акын жазуучулар өздөрү да аракет кылыш керек деп ойлойм. Себеби Советтер Союзу учурунда бул камкордукка алып, ар бир сабы үчүн акча төлөп берип жүрүп, биз ошол аң сезим кирип калыптыр да мээбизгечи. Ошол аң сезим менен жаздык да. Анан гениалдуу чыгармаларды мен ошондой бирөө не деп коет? Орусча айтканда спонсор, бирөө каржылап жүрүп жазылган чыгармалар акындардын мындай чыныгы акын болуп чыгып кеткенин, чыныгы чыгармалар жаралганын мен уга элекмин, көрө элекмин. Эми балким болуп калса болуп калгандыр. Мисалы ошол эле Нобелди алды, мисалы Кытайдын 2-3 жыл мурун болду. Атайын Кытайдын
буйрутмасы менен, заказ менен жазылган чыгарма Нобелди утту, бирок ал жөнүндө эч ким сөз кылбайт. Мен да окуп турмун. Габриэля Маркестин да жана жалгыздыктын 100 жылы жана чыгарма бар да. 100 лет одиночества деген чыгарма бар. Ал чыгарма ким гана билбейт да ал чыгарманы. Аны көбү билет, көбү айтып келишет, уккан. Анан акын тагдырга байланыштуу болот. Адамдын акындын тагдыры канчалык кызыктуу болсо, чыгармалар ошончолук кызыктуу болот. Ошол эле Габриэля Маркес дагы өсүп, ошо мендей кез экен, 24-25 жашында үйлөнүп, 30-тун тегерегинде. Анан ал киши ушунчалык мындай харизматичный деп коебу, аманбап тилинде айтканда. Жакыр жашайт экен да, жашап жүргөндө анан аялына ишендирген экен, мен бул чыгармамды жазам. Сен акча таап, мени бак. Бак, анан биз китеп чыгарып, биз миллионер болобуз деп. Анан ошондо аялы ишенип, Габриэля Маркести карап, ал өзүнүн оюндагысын кагазга түшүрүп, көп убакыттын мындай белгилүү бир убакыттын ичинде. Ошондо айтылат, аялы акыркы өзүнүн чачын ургаткан фенинен бери сатып, анан басмаканага китебине берген экен да. Ал басмаканага сунушталып, анан басмаканалар аны алып, бүт дүйнөгө тарап кетип, анан ал миллионер болуп калат да. Анан миллионер Демек аялы спонсор болгон экен дебейсизби? Ооба, жок, эми муну менен мен андай болуш керек дегенди айткым келбейт. Болгону, мисалы, жетишпештик жашоо, турмуштагы азап, тозоктун баары мындай жакшы чыгармалардын жаралышына түрткү болот. Аны чыгармачылык иши катарында сиз да билесиз, мисалы. Аныңыз үчүн бул тууралуу биз кенен сүйлөшөбүз. Азыр бир аз рекламага өтөлүк, анан кийин бизден алыстабагыла сүйлөшүбүз керек. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде бүгүн Акжол Доронбек уулу, акын Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты. Айтсаңыз, мисалы, Совет доорунан чейин, анан кийин деп калбадыңызбы? Бир боштук бар да бизде, баары бирчи. Мен ал боштукту байкагам. Өзгөчө мектепте окуп жүргөн кезде биз албетте советтик доордогу акындарды, жазуучуларды окуганбыз. Анан баягы өз алдынча мамлекет болгондон кийинки 90-жылдан 2000-жылга чейинки убакыт бир бош сыяктуу да, боштун дагы аз. Мисалы, акындар, жазуучулар. Андан кийин эле баягы жакшы бир мындай билимге сугарылып, анан азыркы күндө бар болгон акындарыбыз бар, бирок аз да. Акындардын абалы кандай азыркы күндө? Азыркы бир бая айтат го, учу куур эмес экен депчи Кыргызда. Ар качан элде чыгармачылык иштер түгөнбөйт. Болгону сиз айткандай, ошолордун арасынан суурулуп чыккан аз болушу мүмкүн. Анан ар бир доордун өзүнүн акыны болот, өзүнүн жазуучусу болот. Замандаш катары кандай мындай мамиле карап турасыздарбы акындар? Ооба, бизде Нур Борбор чыгармачылык академиясы бар. Атайын биз ошол жактан бириккенбиз. Азыркы белгилүү болуп жүргөн мыкты акын жазуучулардын баары ошол борбордо чогулуп, бир учурда ошонун алдындагы Жаңы Толкун адабий клубунда чогулуп, бири-бирибизге ырларыбызды окуп, азыр дагы чогулуп атат бизден кийинкилер, жашыраактар, студенттер чогулуп, андан бышып жетилгендей Нур Борбор чыгармачылык академиясына мүчө болуп, атайын кечелерди уюштуруп турабыз. Бул жерде бир белгилей кетчү нерсе, биздин кыргыз адабиятынын пиги менимче ошол 70-жылдарда калып калгандай туюлат да мага. Сөзсүз. Себеби дегенде, мисалы, бизде эле эмес, ошол эле Советтер Союзунда, мисалы, орус адабиятында дагы Серебряный век деп, ошол Евтушенко, Асадов дегендерди, Ахмадуллиналар чыккан доордо. А бизде ошол убакта Омор Султанов, Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев, Табылды Муканов деген сыяктуу бир өрт муун чыккан да. Мунун себеби мындай болот. Жөн эле кара талант жетишсиз деп ойлойм да. Мисалы, менимче жеке пикиримде, ана мен жалпы сүйлөгөндө болбойм жаштарына. Билим алыш керек. Ошол убакта ошол эле Жолон Мамытов, Омор Султановтар Советтер Союзунда, ошол атактуу дүйнөлүк Горький атындагы адабий институттун бүтүп келген, атайын адабият жөнүндө билим, дүйнө адабияты жөнүндө кенен маалыматы бар кишилер мындай жаңыча бир нерсени жасайт да, мисалы, өзгөрүү болуп. Көбүн эсе биз азыр жаштар жок эмес. Мисалы, мыкты акын жазуучулар бар. Ошол эле Заирбек Ажыматов, раматылык болуп кетти.
азыр Москвада иштеп жүрөтүн Арсулуу Кургубаева деген биз мындай алдыга кое турган азыркы мисалы 40-50-нün ашуусунда турган акын эжелерибиз бар. Бирок андан кийинки муундагы болушунча аракет кылабыз, бирок мындай сизде чыгармачылык иши катарында билесиз деп ойлойм. Мисалы кара талант менен жете турган бир чек бар да. Биз азырынча ушул жаштар, биздики 30 жашка чейинки акын жазуучулар жөнүндө айтсам, алар ошол таза нукура кара таланты менен жетчү чекке жеттик да. Эми биз дүйнө адабиятын казып окуп изилдеген учурга жеттик деп ойлойм. Ошондо бир дагы бир жылыш болот, мисалы дүйнөлүк аренага чыккан. Азыр бизде адабияттан менимче Султан Раев деле тааныйт да, дүйнө коомчулугу, эл аралык. Ооба, акыркыларда. Мисалы, акыркылардан ошол да, анан ошол сыяктуу жок дегенде кийинки 10-20 жылдыкта биз дагы ошол Раевтан өткөн мыкты акын жазуучуларды көргүбүз келсе, анда биз ошол жаштарды окутушубуз керек, жаштар окуш керек деп ойлойм да, мисалы. Көбүн эсе эмне, ошол эле жана биз айткан 90-жылдардагы абал ушуга таасир этти. Себеби биз ошол убакта төрөлүп өсүлгөн муумбуз азыр 40ка чейинки акын жазуучуларчы. Ал убакта билим мектепте окуп, элементарный мисалы кыргыз тилинде сабаттуу жазып же орус тилинде сабаттуу жазуу деген маселе болуп калды да азыркы коомдочу. Анан алектенбей эле келип университетке болуп калды, көбүн эсе, мен баарын деп айта албайм. Кылат дагы анан мисалы тилдик дагы барьер бар деп ойлойм. Мисалы акын жазуучуларда, мисалы кыргыз тилдүү акын жазуучуларда менимче тилдик барьер бар. Ал кандай мисалы? Мисалы орус тили менен гана чектелип калабыз да. Орус тилин дагы көбүн эсе мисалы толук түшүнүп жетишпей, мисалы чыныгы орус адабиятын, орус тилиндеги адабиятты окуганда мындай жөнөкөй эле бытовой орусча сүйлөшүүнү түшүндүрбөйт да. Мисалы кенен терең билим керек, ошо тилди билиш керек да. Анан ошол жактан да бир аз аксайт. Анан бизде ошо англис тилин дагы билген, англис 3-4 тилде кенен көркөм чыгармаларды окуган акын жазуучулар аз да. Бизди мындай ат чабым алдыга кетип, башка өлкөлөр менен тең ата болуп, эл аралык аренага чыга албай атканыбыздын бир себеби ошол деп ойлойм. Мисалы мен деле өзүм мисалы орус кыргыз тилинде кенен чыгармаларды окуп, которуу менен да алектенип жүрөм. Анан бирок ошол бир мен азырынча дүйнө адабиятын ошол англис тилинен, француз тилинен, орус тилине которулган варианттарын окуп атам да, оригиналын окубай атам да. Ошол оригиналдарын окуп, дүйнөдө кандай тенденция болуп атат, адабият жаатында. Ошону байкап турган гана адам, мисалы күрөө тамырын, замандын күрөө тамырын кармай алат да. Ошону мен билим деп ойлойм. Ошон үчүн биз ошого аракеттенишибиз керек. Мен ар качан калемдештерим менен дагы ушундай бир талкуу болуп, эмнеге биз чыга албай атабыз деген маселеде ушул маселени көтөрөм дайым. Биз билим алышыбыз керек. Биздин кара талант ушул биздин Кыргызстандын деңгээлине жетет. Андан ары өтө албайбыз. Дүйнө адабиятына чыгыш үчүн ошол эле Айтматовдай дипломат кенен күрөө билиш үчүн билим керек. Билимсиз көп жерге бара албай калабыз деген пикиримди айтып жүрөм. Бизди бирок мамлекет колдобойт да акын жазуучуларды азыркы учурда. Колдойт дейсизби? Колдобойт да дейм, же колдойбу? Эми мындай, бизде азыр коомдук бирикме сыяктуу Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу деген бирикме бар. Мамлекет тарабынан колдобойт, аны акын жазуучулар өздөрү мүчө катарында биз акчабызды беребиз жылына. Анан ошол менен өзү жан багып келатат да. Анан эми мамлекеттен да жардам керек бир аз. Мисалы сиз китеп чыгардыңыз, китепти ким колдоду? Өзүңүз каржыладыңыз? Мен өзүм, жакындарым, ата-энем каржылык жардам көрсөтүп, анан ошонун артынан чыгарып жүрөбүз да. Анан эми мындай дагы бир түшүнүк бар да, эгер мамлекет колдосо, ал жерде чыныгы чыгармалар басылабы же тааныш билиш болуп, же ушул сыяктуу маселелер да жаралышы мүмкүн да. Мисалы акча деген жерде жокпу, мисалы иргөөгө, кароого? Азыр тилекке каршы жок. Союз учурундай мурункудай тартиптерди коюп, мындай чыгармалар болбойт деген тартип жок болуп калды. Эгер мамлекет өзүнүн колуна алганда муну каржылап жазуучулар союзун,
белгилүү бир чыгармаларга чектөө койсо болот да. Мисалы азыр жок. Мисалы каалаган киши эптеп эки сөздүн башын кошуп уйкаштырып жазган акын деле каалаган басмаканасына барып өзүнүн китебин чыгарып алса болот да. Анан болгону азыр ушу жазуучулар союзу өзү аракеттенип атат. Алыкулдан, Алуу Токонбаевден калган жазуучулар союзун сактайм деген жазуучулар, ошол мекенчил жазуучулар ушул чогулуп, ошол бир коомдук бирикме болсо да түзүп, өзүнүн аппараты бар. Ошол жерге чогулуп, анча-мынча мамлекеттен жардам болуп калат, бирок мындай сөзсүз түрдө, мындай обязательно, милдеттүү түрдө каржылабайт да. Анча-мынча эле маселелер болбосо. Анан эгер менин жеке пикиримде ошол мамлекет ошол жазуучулар союзун колго алып, анча-мынча мыкты деген акын жазуучулардын белгилүү бир санда 7-10 акындын китебин чыгарып берүү жагында колго алса мыкты болмок. Ал жакта мен иштеген Кыргыз Патент жардам берип жүрөт азырынча. Ошол 7 жаш автор деп жылына 7 жаш автордун китебин бекер чыгарып берет да өзүнүн басмаканасына. Ушул сыяктуу көмөк көрсөтүүлөр азырынча ошол менен чектелебиз да. Кыргыз Патентте иштегениңиз бул ошондо өзүнчө жумуш болуп кетет, чыгармачылыгыңыздан башка же саресип салган? Мен басма сөз кызматында иштейм, Кыргыз Патенттин. Ал жакта ошол ведомствонун башка акындар кантип жан багат деп ойлойм да. Мисалы, адам акын. Ал ыр жаратты, бирок ыр жаратуу бул билимби, ыр жаратуу бул жумушпу? Кандай болуп калат? Кесип эмес да. Көбүнесе акындыкты кесип катарында көрөт да. Ошол эле ырчылык дагы бул кесип эмес го. Мисалы ошол сыяктуу муну моюнга ала билиш керек. Мисалы айтат го, студенттин көзүндө розовый очкиси болот дейт го. Ошол сыяктуу көзүбүздөгү розовый очкини алып, мындай кенен карашыбыз керек. Азыркы заманда капиталисттик доордо мурун акын жазуучулар ошол ырларын жазып, китеп чыгарса ар бир сабын акча төлөп берчү да. Азыр эч ким төлөп бербейт. Ар кимдин кесиби ар башка. Акындык кесип эмес да, бул кошумча өзүнчө бир өнөр да. Муну менен жан багып кеткендер дагы бар, пайдаланып. Бирок тирлик кылган башка бир кесиптин артынан тирлик кылып жүргөндөр көп. Ошондо идеология жок болуп кетип атпайбы? Мисалы бизде өзү негизи эле Кыргызда идеология жок да, Кыргызстанда белгилүү бир идеология жок. Ар кандай идеологиялык топторго бөлүнүп алдык. Мен көп биз дагы кичине мындай апенди чалыш деп коет акын жазуучуларды, бир аз ушундай мүнөзүм бар менин да. Кээде мындай бир биз гитаристтер дагы бир агым болуп чогулган жерлерге мен барып жөн гана байкоочу, наблюдатель болуп барганды жакшы көрөм да. Анан барсаң бардык жерде, мисалы гитаристтерге барсаң ушул биздин Кыргыздын идеологиясы, биздин идеологиянын түптөөнүнүн өзүнүн бир концепциясы бар. Акын жазуучуларга барсаң өздөрүнүн өзүнүн концепциясы бар. Анан бирок ошол идеологиялык топтор чакан бир 1000ден ашпайт да мүчөсү. Ошондой бир чачыранда болуп калдык да. Анан мен каалайт элем келечекте ошондой бир идеологиялык топтун бирөөсү мындай үстөмдүк кылып, баарын ынандырып, көндүрүп алып кетсе, ошондо гана бизде Кыргызстанда бир мындай идеология жаралат деп ойлойт элем да. Мисалы диний идеология өзүнчө, мисалы, ошол эле мисалы исламдын ичинде өзүнчө бар, христиан дининин өзүнчө агымдары бар. Ошол бир чоң идеологиялык топко айланды. Мисалы ошол эле бизде мамлекет башчысы авторитет катарында эсептелинбей калды. Мага өкүнүчтүү ошол да. Бул мамлекеттик идеологиянын жоктугу ушул эле белги деп ойлойм да. Мисалы кээ бирөөсү азыркы ошол эле мурун раматтык болуп кеткен Чубак ажыны өзүнүн эмеси катарында көрөт. Ошонун айткан сөзү идеология, ошол айткан тартип. Мамлекеттик тартип эмес. Сиз үчүн идеология эмне? Мен үчүн идеология адам өзү эркиндикти, табиятынан эркиндикти жакшы көрөт да. Бирок эркиндик болгон жерде хаос болот деп ойлойм да. Мисалы, адам өзүнүн каалаганын кылса, анда ар ким өзүнүн каалаганын кылса чачыранды болот да, жана Лебедь, Шука, Ирак сыяктуу чачыранды болот да. Коом бир бүтүн болуш үчүн идеология керек. Ошол бир ишеним. Мисалы, мамлекетти ошол бир коом эле деп эле сүйлөйлү, мамлекет эмес. Ошол коомдун башын бириктирген
жашоо принциптери, атайын бир тартиптер, ошону мен идеология деп түшүнөм да. Ансыз жашоо болбойт. Мисалы, бүт эле адамзатта, бул биздин кыргызга эле тиешелүү эмес, идеологияны мен ошентип түшүнөм. Негизги бир ишенимдер болуш керек, мисалы, мен мамлекет үчүн иштешим керек. Мен жөнөкөй бытовой нерселерди айта алам. Иштешим керек. Мамлекет замен мага ушундай нерселерди берет деген бир тартиптүү болуш керек да бирдей. Баары бир тартип, же балким өзөк, же нукуралык бир нерсе болуш керек экен да. Сөзүңүзгө кошулам. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Бүгүн бизде ушундай сонун ой толгоолор менен бөлүшкөн Акжол Доронбек уулу болду. Чоң рахмат сизге. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар.